Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, сиздер учурда программабыздын күндүзгү чыгарылышын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Бишкектин экологиясын кантип жакшыртабыз деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын коноктору менен тааныштырайын. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошондой эле биздин коңшу студиябызда Жаңы жүздөр коомдук бирикмесинин төрагасы Темирлан Бекботоев мырза, саламатсызбы? Коомдук ишмер Шайырбек Маматокторов, саламатсыздарбы? Саламатсыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, бир аз күн мурун Кыргыз өкмөтүнүн премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев жарандык коомдун өкүлдөрүн, өкмөт мүчөлөрүн, Жогорку Кеңештин депутаттарынан чакырып, жыйын өткөрүп, шаардын экологиясын кантип оңдойбуз деген бир жыйын өткөрдү. Ушул жыйын тууралуу кененирээк талкуу кылалык. Анда эмесе, Марлен мырза, ушул жыйынга катышкан өкүл катары эмне сөз болду, кандай чечимдер чыкты, сизден кененирээк маалымат алалык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул биздин жарандык коом бул маселени өтө курч көтөрүп, анын ичинде ушул депутаттар дагы бир топ маселелерди көтөрүп, биз жаңы жылдын астында атайын токтом кабыл алганбыз. Ошол токтом менен өкмөткө бир топ тапшырмаларды бергенбиз да. Ошонун ичинде, ошонун алкагында, ошону аткаруу максатында өкмөт ошол өзүнүн да жыйынын өткөздү. Ал ошол жерде биз айтып аткан тапшырмалардан сырткары дагы башка бир коомдук уюмдарды чакырып, дагы башка эксперттерди чакырып, ошол жерден чогуу карап, талкуулап, эң негизгиси ушундай бир суроого жооп издедик. Смогтун каяктан пайда болуп атканын бир тактап алсак, анан анын алкагында ошол менен күрөшүү максатында кандай иш-чараларды көрүшүбүз керек деп, ошонун алкагында ушул жыйын өткөздүк. Эң негизгиси эле ушул илимий жактан дагы мындай көз караш болуш керек, илимий жактан деталдаштырылган так даана маалыматтар болуш керек деп, биринчи кезекте ошол биздин Академия наука, атайын СМИ неме деп коет, ошол премьер-министрдин астындагы атайын ошол өкүлчүлүктө, андан сырткары дагы ушул уюмдук уюмдар менен чогуу, көз карандык уюмдар менен чогуу, эксперттер менен чогуу бир ушундай эксперттик топ түзүлүп, алар биринчи кезекте ушул детально карап, эмнеден ушул смог келип атат, процентный соотношенияларын карап, аныктап, жөн эле эмес, сөз менен эмес, же божомол менен эмес, так цифралар менен аныктай турган болуп чыкты да. Анын алкагында атайын штаб түзүлдү. Ал ошол Боронов, биринчи вице-премьер, аны ала турган болду. Ошол толугу менен ошол жакта иштелип чыккан, биз айтып аткан, эл айтып аткан, жана ошол атайын ошол илимий импоздор айтып аткан нерселердин баардыгын камтып, ошол жерге бир топ иш-чараларды аткара турган атайын штаб түзүлдү да. Эми аны айтып өтөбүз аябай көп, бирок 12 пункттан, 13 пункттан түзүлгөн атайын ушундай иш-чаралар каралды. Азыркы учурда координациялык кеңешме, координациялык штаб түзүлүп, ушуну тездетип, иштетип, эми ушул жылы болбосо дагы, бирок кийинки жылдары, келаткан 2-3 жылдын ичинде азайтуу максатында, такыр жок кылуу максатында ушундай иш-чараларды карадык да. Сиз буга чейин деле Жогорку Кеңеште ушул мыйзам долбоорлорун көтөрүп, анан кийин анын ичинде ушул Бишкектин экологиясына тезирээк чечелик, тазалаганды, коргогонду колго алалык деп маселе көтөрүп келдиңиз да. Анан ошол жыйында негизи ошол сиз коюп аткан максаттар мындай ишке ашууда ынандыңызбы? Мындай сиздин оюңуздагыдай болдубу? Ынандым. Эми биринчиден бул өкмөттүн отуруму болгонго байланыштуу премьер-министр өзү отуруп жетектеп алып барганы жакшы болду деп ойлойм. Себеби анткени ал дагы өз бир топ нерселерди түшүндү. Анан бат эле замат ошол жерде чечимдер кабыл алынды. Мисалы, акча бөлүү, каражаттар бөлүү же дагы башка ушул уюштуруу маселелери бат эле чечилип калды да. Мисалы, жана мен бирден бир ушул смогтун келип аткан ушул өзүбүздүн жаңы конуштардын азыркы учурда көмүр менен жагып аткан маселе көтөрүлүп атпады беле? Ошону кантип чечебиз, кантип элди газдаштырабыз? Ошол жерде газдаштырайын десеңиз, элге ошол газдын өзүн алып келип туташтыруу жана ошол газды жабдуунун дагы өзүнүн кымбаттыгына байланыштуу ал иш-чара токтоп калганына мындай ал дагы үнөм болду дагы. Анан айтылды, ошону кантип чечиш керек? Мен сунуш кылган элек, банктарды бул жерге сөзсүз түрдө кириштириш керек. Ошол биздин Айыл банк болот, берки РСК банкыбыз бар, мамлекеттик банктарды буга сөзсүз түрдө киргиштириш керек. Алардан жеңилдетүү максатында адресный, мындай жөн эле адамдын өзүнө берип койбой, прямой эле газ
Газпромго төлөп берсе, Газпром болсо ошол берилген список боюнча жарандарга өзү эле подключать этип берип койсо, анан эл ал бир 5-6 жылда өтө кыйналбай турган кылып бир механизмдер менен акырын төлөп алса, бул дагы бирден бир ошол жанагы пункттардын чечилиши. Экинчи, жана биз көп айтып жүрөбүз, ушул ТЭЦ депчи, бирок ошол ТЭЦте биз көрүп атабыз, ар кандай мындай шлак зольность деп коет, жакшы эмес, сапаттуу эмес угольдардын жагып атканы. Анан ошол ТЭЦтин өзүндөгү жана башка ишканаларда, башка менчик баняларда фильтрдин жоктугун аныктадык да. Ага дагы көңүл буруп, аны дагы тапшырма берилди. Сөзсүз түрдө ошондойлорго фильтр коюлсун деп. Алар коюлгандан кийин анын дагы жаман зыяндуу кесепети азая түшөт да. Жана ошондой эле жанагы электромобиль боюнча дагы сөз көтөрүлүп кеткенбиз. Ошол кайталанып эле келип атат, айтылып эле келип атат. Бир 2020-жылы бир нерсе болобу деген суроого департамент түзүү маселеси коюлду. Болду. Минэкономдун атайын департамент түзүлөт. Ал ошол зарыл болуп атабы ошондо? Зарыл болуп аткан себеби департаменттин түзүлүшү. Эми бир ушуну тейлеп кете турган, карап кете турган, кура турган, сопровождать эте турган бир орган жок болуп калганына байланыштуу түзүлүп атат да. Мен эми буну кереги бар эмесин убакыт көрсөтөт, бирок ал дагы бир жагынан жакшы деп атам. Анткени бирөө бул менен ар дайым күндүгө иштеп турат да. Ошол эле заправкаларды куруу. Элге шарт түзбөш керек да. Элде азыр электромобилдер ал десең эч ким албайт. Анткени ошол эле заправкалары жок, ошол эле шарттары жок. Ошол шарттарын түзүү максатында анан мамлекет өзүнүн акчасына уже сатып алсын, көрсөтсүн. Бир мындай өзүн мисал катары келтирип, мамлекеттик машиналар баардыгы ошол машина менен жүрүп калсын деген сунуш бар эле. Анан дагы бир жакшы сунушту белгилеп кетсем, жанагы троллейбустар боюнча мен 1 жылдан бери көп көтөрүп келчүмүн да. Ошол маршруткалардын көптүгү дагы албетте өзүнүн кесепетин тийгизип атпайбы, смогко дагычы. Ошолорду жөн эле мындай чыгарып коюш эмес, алардын ордуна альтернативдүү чоң троллейбустарды алайлы. Бирок троллейбустарды алсаң, троллейбус линиялар жок жака бара албайт да, конуштарга. Маршруткалардын көбү ошол конуштарда жүрөт. Анан ошолорду троллейбустун линиясы жок эле жүрө турган троллейбустарды ала турган чечимди кабыл алды да. Бир 50-60 медиага милдеттендирилди. Милдеттендирилди, акча дагы бар экен, акча дагы каралыштырылды. Буларды болгон эле ушул 500 данага чейин мындай план коюлду. 500 данага чейин ушундай троллейбустар алат да. Ал демек троллейбустун линиясы жок жерде дагы бир 50-60 километр жүрүп келет, анан кайра келип линияга кошулуп жүрө берет да. Бул 1,5 миң маршруткага чейин пландаштырылып атат, алынат деп. 1,5 миң маршрутка кыскарат демек. Кыскарат деген. Маршруттук линиядан чыгат. Анан эми кичине маршруттук линиябызды бирок эми албетте аларга биз рахмат эле айтабыз. Алар элди ташып атат, өзүнүн оокатын кылып атат. Бирок ошол эле учурда азыр дизель менен жүрүп атпайбы. Анан бирден бир проблемаларды баардыгы эле көрүп калды. Аларды жаман дей албайбыз, бирок эми биз өнүгөбүз дегенден кийин, мамлекет болобуз дегенден кийин, анан экологияны кылабыз дегенден кийин ушундай шарттарга мажбур түрдө барыш керек да. Кошумча жанагы К4, К5 деген бензиндин экологиялык маркалары жөнүндө да сөз болду. Ал дагы болду. Ал өтө мындай маанилүү маселе да. Анткени баардык Европа, баардык мамлекеттер К2, К3ден кетип, К4, К4, 5ке өткөн да. Ал чындап эле өзүнүн немеси бар, кесепети бар. Биз дагы ушул жыйында ушундай чечим кабыл алдык. К4, К5ке өтөлү деп өзүнүн немесин чечимин кабыл алдык. Протоколдагы тапшырмалар берилди да. Бирок анын механизми бир аз оорураак. Анткени ага жун да даяр эмес, ага дагы бир топ немелер даяр эмес. Бирок бул эртең болуп кетет дей албайм, бирок политический мындай саясий эрк бар болду жана саясий чечим кабыл алды да. Бул дагы бир жакшы нерселердин бири. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0312 59 20 70 номуруна чалып, биздин эфирдеги конокторубузга суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Темирлан мырза, сиздер азыр мынакей биздин Марлен мырза менен болгон сөздү угуп отурасыздар. Сиздер жарандык коомдун өкүлдөрү катары кандай көз караш айтмакчысыздар? Кандай кабыл алдыңыздар? Мына бул чечимдер сиздерге кандай ойлорго түртүп жатат? Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыркы күндө деги эле дүйнө жүзүндө экология бузулуп жатат. Адам алдыга кетти, илим техника өнүктү, нефтилерди иштетүүдө, өнөр жай өнүктү. Ошону менен бирге дүйнө жүзүндө бул курч маселе ойдон калууда. Тилекке каршы мына биздин дагы Бишкек шаарыбызда 2 жылдан бери ушул кара түтүн каптап кетпей жатат. Жогоруда депутаттын оюна мен кичине кошулбайт элем. Бул 2 жылдан бери
көтөрүлбөгөн 2 жылдан бери мына кара түтүн каптап турат. Ошол 2 жылдан бери көтөрүлбөгөн мынакей депутаттар шайлоого жакын калганда көтөрүп атканды бул дагы шайлоого даярдык десек болот да. 2 жыл мурун биздин Бишкек шаарыбыз ушул калктын элибиздин каймактары жашаган Бишкек шаарыбызда ушундай чоң көйгөй пайда болду. Бунун себептери бир канча. Мисалга ала турган болсок, мына жогоруда депутат туура белгилеп кетти. Бул ТЭЦте жагылып аткан көмүрлөрдүн сапаттары жана жаңы конуштардагы жагылып аткан ошол баня жана үйүн жылытуудагы ар кандай дөңгөлөктөрдү жагып атат. Ушуга окшогон толгон токой маселелер бар. Буларды мен ойлойм, ушул өкмөткө кабыргадан коюп, бул маселени чечүүгө бюджеттен акча бөлүп, шамал менен үйлөтүппү, жана башка жолдорун издеш керек. Бизде абдан окумуштуулар көп. Өкмөттүн гана отуруму болбостон, менимче жарандык коомдук бириктмелер, активисттерди, жарандык активисттерди да чакырып, мындай кеңешиш керек. Ошондо пикирлер айтылат деген ойдомун. Жакшы, мен атын кетип кошуп коеюн. Жооп бериңиз, мейлиңиз. Жанагы айтылган сөздөргө бир туура жооп берип коеюн. Биринчиден, мен келгениме 1,5 жыл болду. Мен келгенден 2 айынан баштап эле мен ушул экология маселесин ар дайым көтөрүп келем. Ошол эле смогту биринчилерден болуп көтөрүп келип жүрөм. Анан эч бир шайлоого тиешеси жок да. Мен шайлоого барамбы, барбаймбы бул экинчи маселе. Мен чечим кабыл элекмин, бирок мен жарандык укугум, өзүм деле бул шаарда жашайм, менин балдарым бул жерде жашайт, ата-энем бул жерде жашайт, туугандар жашайт, негизи эле эл биякта жашайт, кыргыз эли жашайт. Андан сырткары биз ар кандай интернеттик көрсөткүчтөрдө биздин мамлекетти эң кир мамлекет деп жаман терс көрүнүш көрсөтүп атат. Анан алкагында туристтер да бизге мына келбей, инвесторлор да келбей атат. Негизи эле уят болуп атабыз деген эле сөз айтмакмын. Ошонун ниетинде эле, ошонун кесепетинде эле чын жүрөктөн кылган бул иш-чара. Мүмкүн мен туура түшүнөсүздөр, анда эч кандай бир пиар жок. Анан шамал жөнүндө айтып кетти, туура. Бул ошондо карадык, Роза Ветров деп коет экен, бизде бир топ үйлөр туура эмес курулуп калыптыр убагындачы. Биз эми алардын баарын азыр жокко чыгара албайбыз, бирок ушундай чечим кабыл алды. Bundan ары андай үйлөрдү курулбаганга толук жол бербейли деген чечим кабыл алды. Ошондой Климаттык картага ылайык. Климаттык картага анан дагы бир мындай нерсе болуп калды. Климаттык карта деген түшүнүк бар экен, аны көпчүлүк ошол жерде билбейт экен. Премьер-министр дагы өзү айтты, мен биринчи жолу угуп атам, ушундай негизи бар беле депчи. Демек биз буга дагы көп көңүл бура келгенбиз да. Анан ошол экология дедим, жана Роза Ветров деген өтө маанилүү нерсе экен. Буну өтө тыкан караш керек экен. Ошондуктан жана илимпоздорго ошон үчүн тапшырма берилди да. Силер карап чыккыла, кайсыл жерден ошол климат картасын түзөйлү, ошого байланыштуу курулуштар болсун. Bundan ары курулушту токтотойлу. Эгер ал кандайдыр бир шамалга тоскоол болот деген чечим кабыл алынды. Абанын жүрүшүнүн агымына тоскоол болгон имараттарга карата. Бир топ нерселер тоскоол болуп калды. Мүмкүн эми тескерисинче бир айрым жерлерге куруп, ошонун алкагында баягы шамал жүрө турган кыла турган кылып, ошон үчүн илимпоздорго жана тапшырма берилди да. Жакшы. Шайырбек мырза, азыр сизге болуп атпайсызбы? Азыр Темирлан мырза менен Марлен мырзанын ортосундагы сөздө бардык аракеттердин баары ушул эмнегедир 20-20 деген депутаттык шайлоого байланыштырылып, анан бир жакшы үмүттөр, жакшы аракеттердин баары ошого жуулуп кетип аткандай. Биз эми ушул саясатташкан кырдаалдан ушул кантип бөлүп карайбыз? Мисалы үчүн ыкчам бүтүрө турган иштер, ушул маселелер көтөрүлүп атканда сиздин ушу саясатка дагы, шаардын экологиясына дагы карата бир өзгөчө пикирлериңиз бар, жаран катары тааныйбыз. Сиздин оюңузду алык. Марлен менен Темирлан ичара ар түрдүү пикирлерди талкууласа, экөөнүн иши жакшы жаш азаматтар, албетте ал нормалдуу эле көрүнүш. Ал эми шаардын экологиясынын бүгүнкү абалы эң бир мындай булганган шаарлардын катарына кирип, жөн эле кирбестен биз сап башында эң жогоруда туруп калдык. Тегеран, Мумбай, Бангладештин борбору, Непалдын борбору сыяктуу эң бир булганган жер шаарындагы эң бир булганган шаарлардын ичине кирип калганыбыз. Кайдагы биз
Эколенд деп, биз Skyland деп, биз аябай өзүнүн Кыргызстанда экологиялык эң бир таза жер деп позиционировать эте албай келсек, бүгүн келип биздин шаарыбыздагы көрсөткүч оор металл, абанын составындагы оор металлдардын курамы эми 260 мг чейин чыгып кетти дейт. Анын баары азыр айтылып өттү. Бизде күйүүчү заттардын катуу түрлөрүн, көбүнчө көмүрдү колдонобуз. Экономикасы начар өлкөдө экология жөнүндө сөз кылуунун өзү мындай болбогон эле мындай нерсе да. Барлык нерсе экономикага байланыштуу. Экономикасы күчтүү өлкө өзүнө азыркы айтылгандай газдаштырууну толук мынакей Бишкек шаарыбызды жеке менчик үйлөрдүн чоң мындай калың катмары курчап турат. Алар күздө, кышта үшүгөндө не жакмак? Ал жерге газ эмес, жол, байланыш араң-араң эми өтүп баштады. Маршруткалар жөнүндө айтып атат. Маршруткалар жеткен жерине жетет, жетпегендери ылай кечип 1-2 километр мектепке майда балдар басат. Кайдагы газдаштыруу? Өкмөттүн мурдакы курамдары Кыргыз газды итбекер берип жатканда ушундай нерселерди ойлонуштуруп, сиздер биздин ушул секторларды, начар секторларды газдаштырууга милдеттенесиздерби деп, алардын мөөнөттөрүн ошол кезде сүйлөшүп, ошол кезде мынакей канча жыл, 5-6 жыл убакыт өттү. Ошонун ичинде булар эвак газификация болуп, экология көтөрүлүп. Экинчи маселе, маршруткаларды, миңдеген маршруткалардын 33 компания Бишкек шаарында ишмердүүлүк кылат. Ар бир компанияда 100дөн маршрутка болгон кезде элестетип коюңуздар, канча маршрутка. Ошол компаниялардын лицензиясын чакыртып алуу мамлекеттин колунда. Чакыртып алып, эгерде мындан ары ишмердүүлүк кылсаң, демек шаар жетекчилиги менен келишип, ошолордун ордуна ошончолук отургуч жайы бар автобустарды коюңуздар. Бирок алар андай нерсеге реформага барууга эч кандай кызыктар эмес экен. Атүгүл бир нече эрежелерди киргизген кезде дагы алар өтө каршылыкты көрсөтүп, өзүнчө мафия сыяктуу ошого мэриянын да, өкмөттүн да бир 33 компаниянын жетекчисине ал жетпейт. Алар ичара биригип алып, атүгүл өкмөт башына чейин кирип, ошол өзгөртүүлөрдү эсиңиздерде болсо баш ийбей, ошол бойдон аткарбай коюшту. Аны Марлен жакшы билет, мына депутат энебиз. Маршруткалардын мафиясын жою керек. Үчүнчү маселе, ТЭЦ-теги фильтрлерди аныктадык. Бүгүнкү күндө аныктадык деп айтылып жатат. Аларды койбогонуна мынакей ошол модернизациядан кийин эле ал нерселер жок экени айтылган. Бирок ошол бойдон жабык бойдон калды. Депутат айтып, өкмөттүн алдына маселе койгон кезде гана аныкталды. Ал ошол биринчи комиссиянын алкагында эле аныкталган. Рахмат. Ал болбогон. Туура, Шайырбек мырза. Азыр Шайырбек мырзанын айтып аткан аргументтерине канчалык кошуласыз? Биресе туура сунуш коюп атат, туура көз карашты берип аткандай болуп атат. Мен өкмөттүн бир адвокаты катары биякта чыкпайм, бирок мен айткандай айтып атам да, мен эми ушундай кылдык деп аларды жактоо иретин айткан жокмун. Мен өзүм мындай сүйүнүч катары айтып атам да, что туура айтат бир жагынан биз тепкилеп атып, биз сүйрүп атып, биз кыстап атып ушуга жеткизип атабыз. Ал жактан эми бир топ проблемалар бар өкмөттүн, анча-мынча нерселерге өз убагында реакция болбой атат, өз убагында чечимдер кабыл албай атат. Туура айтып атат, анча-мынча нерселер буга чейин эле билинип келген, буга чейин ачык келген. Ошол эле Газпромду сатып атканда деле бул жөнүндө ойлош керек эле. Ал жагына мен кошулам. Бирок эми азыркы болуп калды уже, эми өтүп кетти, бүттү, кетти. Саясий кадамдар болду. Азыр эми башка нерсени ойлош керек, азыркы жашоону ойлош керек, азыр мындан ары кандай кылабыз, ошону ойлош керек. Мен ойлойм, эми бул жактан караганда айтылган сөздөрү бир топ эле туура, бирок азыркы кылып аткан иштерди дагы мен ойлойм колдоп туруп, мындан ары алып кетишибиз керек. Бул бизге керек, бул шаар биздики, биз биякта жашайбыз. Анан ошентип бир башка мамлекеттерге уят болбой, эң кир шаар болбосун дегенге умтулушубуз керек деп айтылат. Темирлан мырза, сизде кандай сунуш бар? Шаарды өзгөртүү, экологиялык абалын жакшыртуу боюнча сиздердин дагы, жаңы жүздөрдүн дагы бир планы, программасы бардыр? Албетте, биздин жаңы жүздөр уюму бул боюнча дагы бир канча маселелерди көтөргөнбүз, круглой столдорду өткөргөнбүз. Анда дагы бул теманы абдан кызуу талкуулаганбыз.
Мына Шайырбек мырза абдан туура белгилеп кетти, маршруткалык мафияларды дагы жоюу керек. Ал жерде канча деген, миңдеген маршруттар бардыгы дизель менен жүрөт, булардын бардыгы абаны булгап атат. Мындан сырткары бизден Европадан, Япониядан жана башка мамлекеттерден эскилиги жеткен автомобилдер келип атат. Булардын дагы эскилиги жетип, мындай кереги чыгып калган машиналар келип, биздин экологияны булгап жатат. Ошондой эле биздин шаарыбыздын айланасындагы ар кандай өндүрүштөр, өнөр жайлардагы биздин экологиябызды булгап жатат. Ушулар боюнча дагы мындай иштиктүү пландарды түзүп иштеш керек. Сунуш айтсаңыз, ошол себептерин баары айтылып келатат, айтып атабыз, бирок сиздер өзүңүздөрдүн жекелей мындай ошо сиздердин жаңы жүздөр коомунун бир тикелей сунушу нуккубуз келип атат да, дагы кандай жагдайлар менен оңдосок болот? Жагдайларды мен жогоруда айтып кеттим, кандай кылыш керек. Буну мындай көтөрүп коюп эле, же болбосо өкмөткө коюп коюп эле, бир айтып коюп эле, маселе көтөрүп эле, тим болбостон буга ушундай артынан түшүп, өкмөттөн, бюджеттен акчаны бөлүп, анан иштиктүү иштерди жүргүзүш керек деген биздин сунушубуз бар. Анан жанагы ТЭЦ боюнча, ТЭЦке дагы көмүргө, сапатсыз көмүрлөр жагылып, ага нефтилер аралашылып жагылып атат деген дагы коомчулуктун пикири бар. Ошолорду бардыгын жокко чыгарып, анын үчүндө иштеш керек биздин сунушубуз. Жакшы, Малия мырза, ТЭЦ телефон чалуу бар экен бизде, кабыл алып. Байланыш үзүлдү. ТЭЦ тууралуу эмне сөз болду, кандай кадамдар жасалмай болду? Ошо буу казандарын алмаштыра турган болуштубу, же ошо көмүрдүн сапатын жакшыртуу менен гана жөнгө салып кетүү мүмкүнчүлүк бар бекен? Эми мурда ушул модернизация болгонго чейин ТЭЦ өзү негизи өтө сапаттуу менен көмүр менен жакчу да. Ал жөн эле жакпай эле, керек болсо ошол газ менен аралаштырып жакчу өз убагындачы. Ошон үчүн биз буга чейин көп деле анын кесепетин көргөн эмеспиз да, мындай зыянынчы. Анан мына жаңы модернизация болгондон кийин биз ошол казандарга азыр кандай сапатта келбесин каалаган көмүрдү жага турган кылып куруп алганбыз да. Бул туура эмес нерсе болуп калды. Эми азыр чечимди кандай кабыл алдык? Бул жерде биринчиден ошол жерден келип аткан көмүрлөрдүн сапатын текшерүү. Сөзсүз түрдө текшерүү болуш керек. Аларга бир өзгөчө бир мындай критерий коюлуш керек. Ошолорго гана карап туруп, анан кийин ошол көмүр киргизе турган болду. Азыр деле текшерүү барбы же текшерилбей атабы? Деле жок, бирок азыр мына директор, ТЭЦтин деле директору качан болбосо чыгып атпайбы, жок, биздин ТЭЦ андай деле зыян келтирбейт депчи, бирок андай эмес. Мен кече ошол отурумда атайын видео репортажда көрсөттүм. Ал видео репортажымда жаңы эле кар жаап, эртеси кантип ошол ТЭЦтин пайда болуп атканын, кандай ТЭЦтен ушул туман келип, жана кара түтүн келип, ошол отуруп аткандардан бери мындай жакшы бир видео болуп калганда, далилдеп бергенден кийин гана мындай да көздөрүмдө ачыла түштү да. Ошондо айтып атабыз, эми келгиле, эми куруп калды. Мунун кайра казанын алмаштырганга эч ким барбайт. Бул дагы миллион долларлар кетет да. 100 миллион долларга кетет, ага эч ким барбайт. Эми жок дегенде келиңиздер, анда фильтр коелу. Мен дагы бир мисал келтирип кеттим. Кызылкияда бизде цементный завод бар экен. Ошол жерде фильтри жок. Биринчи иштеп баштаганда эл аябай нааразы болгон экен да. Анан алып келип фильтр койгон экен. Эми фильтрди эмне үчүн коюшпайт? Ал мындай кымбат нерсе экен. Аны жыл сайын, жыл эмес, бир определенный убакыт сайын алмаштырып турат экен. Кымбат нерсе экен да. Бирок аны коюп койсо, чындап эле көп нерселер ошол жерде калып калат экен дагы. Болгон эле буу эле чыгып калат экен. Мусордун бардыгы, неменин бардыгы ошол жерде калдыктар калып калат экен. Барын кармап калат экен да. Ошондой фильтр бар деп чыкты. Ошол жерде дагы бир жетекчи. Мен айттым, фильтр болгон күнү деле азыр ал болбой атат. Демек фильтрдин өзүн дагы бир жолу текшергиле, керек болсо дагы бир фильтр койгула дополнительно. Максат ошол жерде зыяндардын баары калып калыш керек деген ушундай неме көтөрдүк да. Аны эч кандай азыр модернизацияга барбайт, бирок жок дегенде сапатын бир текшерсек, экинчиси фильтр койсок деген чечим кабыл алынды. Фильтрлердин да өзгөчөлүгү болот бекен, сапаты? Сөзсүз болот экен, ал өзүнүн баасы да кымбат болот экен, анын алмаштырып туруш керек экен, дагы өзгөчө мындай немелери бар экен. Ошолорго дагы атайын тапшырма берилди, изилдеп алып келип ошондой кое турган болушту да. Бизде атайын сюжет бар экен, көрүп алып анан сөзүбүздү уланталык.
Акыркы жылдары аймактарда экологиялык бузулуулар катталууда. Адистер буга чет элдик инвесторлар иштетип жаткан завод-фабрикалар себеп экенин айтат. Буга мисал өткөн жылдын сентябрь айында Талас облусунун Бакаята районундагы Күмүштак капчыгайында алтын казуу менен алек болгон Шыралжин Global Mining каталышындагы казак компаниясынын экологияга зыян келтирип жаткандыгы жөнүндө маалымат тараган. Бирок расмий түрдө текшерүүгө компания уруксат берген эмес. Мындан улам аңчылык департаменти менен Чегетей тоо бирикмеси өз алдынча текшерүү жүргүзүп, андан 100дөн ашык арча кыйылган аныкталган. Материал өтө курч, анткени ошол жерде талкаланган арчанын саны 100дөн ашканда биз токтоттук ишибизди жамгыр жаап киргенине. Арча деген эмне? Арча деген бул өтө баалуу дарактардын санына кирет, жаңгак жана арча. Арчаны кыюуга уруксат жок, өзү мораторий бар да кыюуга. Бирок кыйганда дагы эгерде жергиликтүү баягы мамлекеттик органдар менен акылдашып кыя турган болсо, ошондо дагы ордун толтуруш керек. Бир даракка 100 дарак деген орду толтуруш керек. Гамал Соронкулов Күмүштак капчыгайында кыйылган арчалар боюнча Таластагы Экотек инспекцияга кайрылган. Аталган мекеме териштирүү жүргүзүп, бирок 26 эле арча жок болду деп жыйынтык чыгарган. Эми аңчылык департаменти менен Чегетей тоо бирикмеси укук коргоо органдарына кайрылууну пландоодо. Гостехинспекция жообун беришти. 26 арча кыйылды деп. Биздин санаганы 100дөн ашык. Компания мына бүгүн туп-туура 5 ай болду. Компания жооп берген жок. Демек, бизди коомчулукту мындай бир сыйлабастыкпы? Болуптур бизди сыйлабасын, бирок биздин Кыргызстандын мыйзамын сыйласын деп биз мына жакын арада сотко кайрылабыз. Кыргызстандын аймагында завод-фабрикаларды иштетип жаткан чет элдиктер улуттук кызыкчылыкты эске албай, экологияга зыянын тийгизип жатат деген нааразычылыктар бар. Аларды бир гана мыйзам аркылуу жөнгө салуу керек. Эгерде тиешелүү талаптар аткарылбаган фактылар катталса, анда ал ишкана ишин токтотуп, өлкө аймагынан чыгып кетиш керек дейт серепчилер. Себеби биз толуу өлкөбүз, мөңгүлөрүбүз бар. Ошон үчүн биз биринчи иретинде ошо мөңгүлөрдү ойлош керекпиз. Бизге ошол инвесторлор алып келген заводдор табигатка зыян келтирсе, анда мен моюм боюнча андай завод-фабрикалар Кыргызстанда ачылбаш керек. Бизде жалаң гана ушул жашыл экономика багытта иштеген иш-чаралар иштесе, ошол туура болот деп эсептейм. Кыргызстандын уникалдуу табиятын сактап калуу жана зыянга учураган жаратылышты калыбына келтирүү үчүн 2023 жылга чейин өлкө аймагындагы бардык суу, тоо, токой жана аба көзөмөлгө алынып, мониторинг жүргүзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгында экологиянын булгануусу аныкталса, анда анын себептери изилденет. Январе этого года ушул жылдын январь айында Бишкек шаары дагы эң абасы булганган шаар болуп табылдык. Буга эмне себеп болуп жатат? Муну биз метеорологиялык изилдөөнүн жыйынтыгында гана биле алабыз. Эгерде биз бул маселеге алдын ала көңүл бурганыбызда, азыркы абалга жетпейт болчубуз. Экологиялык жетишкендиктердин индексинин маалыматы боюнча Кыргызстан экосистемалардын экологиялык абалына жана туруктуулугу боюнча 180 өлкөнүн ичинен 99-орунду ээлейт. Анын ичинен абанын сапаты боюнча 132-орун, ал эми суу санаториясынын булгануусу боюнча 104-орунда турат. Айтолкун Анапияева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал. Шайырбек мырза, мына азыр өзүбүз күбө болгондой сюжеттен байкадык, бүтүндөй Кыргызстан аймагы боюнча экология боюнча тынчсыздануу күч. Анын ичинде биз сөз кылып аткан Бишкек айрыкча мааниде туруп атат. Анан сиз болсо биздин билишибизче ушу өзүңүздүн кесибиңизге, ишиңизге ылайык жанагы Сунукер оюндун федерациянын жетекчиси катары бүт дүйнөнү кыдырып жүрөсүздөр. Бардык өлкөлөрдө болдуңуздар. Анан салыштырмалуу түрдө эмнелерди байкадыңыз, анан кандай бир сунуштарды айта алат элеңиз? Эмнелерди алып келсек, биздин ушул шаарыбыздын экологиясы тезирээк, ыкчамыраак өнүгөт эле. Жана сиз айтып кетпедиңизби, экономикабыз өнүкмөйүн, экологиябыз жөнүндө сөз кылбай эле коелу деп. Анан биз экономиканы эле күтүп отурганыбыз оңбу же эртелеп экологиябызга аракет кылганыбыз оңбу? Жөнөкөй мисал, кичинекей өлкөдө 2017 жылы Европа биримдигинин курамына кирген Мальта өлкөсүнө биринчиликке бардык.
460 000 халк жашаган аралда 2017 жыл толук бойдон көмүр же катуу күйүүчү заттардан баш тартышкан. Жана айтсаң күлкүң келет, $380 миллион толук бойдон регазификация кыла турган заводду ошол ТЭЦтин ордуна жайгаштырып алышты. Мен де сүрөттөрү жана атайын видеосун тарта келдим. Жана алар бирок сезондо күз айында бир чоң танкер газ алып, аны сактай турган жай жок. Деңиздин бетинде кармап, бүт өлкөгө жылуулук, бүт өлкөгө күйүүчү май катары автоунааларга, башка нерселерине электр жарыгын чыгарганга коротушат экен. Бизде деңиз жок, танкер келбейт, бирок башкача түрдө жолдор бар. Депутат мырза жакшы билет, бизде Алай аркылуу өтө турган Кытай Түркменистан газ түтүгүнүн 4-чү линиясы бар болчу. Анын долбоору кол коюлган бир 5-6 жыл мурда. Ошол газ түтүгү иштеп баштаса, биз газ алганга мүмкүнчүлүк болот эле. Эгер ал түтүк ишке кирбей турган болсо, кошуна Өзбекстанда дүйнөлүк баадан эң бир арзан газ кошуна өлкөдө бар. ТЭЦте фильтр алмаштыруу, аркы-терки кылган бир аргасы жоктон аракеттерди кылуу балким бир жыйынтыктарды берер. Бирок көмүр күйгөндө 10% күл, 0,04 миллиграммдан көмүртектин оксиди, сера күкүрттүн оксиди, ушундай сыяктуу 3 компонент зыяндуу нерселер калары аныкталган. Газда 0,07-0,009 болгон 2 гана компонент билинер-билинбес калдыктар, ал көзгө да көрүнбөйт, минималдуу түрдө өмө болот экен. Электромобилдер боюнча биз автобустарды 350 автобусту алып келерден алдын мен Бишкек шаарындагы транспорт бөлүмүнүн ошол атайын комиссия менен жолуктук. Өндүрүүчү компания Кыргызстандын климатын изилдеп көрүп, сиздерде электромобиль же электроавтобустар иштей албайт. Бир топ суук өлкө кесиңердер, айрыкча кыш кезинде эртең менен кийге сиздердин автобустарыңар электр кыймылдаткычтары менен жарабайт деди. Бул эмнени билдирет? Бизге электромобиль жана электроавтобустар чынында бир аз мындай оорчулук алып келиши мүмкүн. Жалгыз гана альтернатива бул газ кыймылдаткычтарында машинелерди алып келүүгө шарт түзүп, же өзүнүн бензин же айрыкта дизелден баш тарткан машинелерге салык тарабынан бажылык көрсөткүчтөрдү же башкача стимулдарды жаратса, биздин жарандар ошол эле аба менен мен деле, депутат деле, баякы айдоочу деле, министр деле баарыбыз үчүн экология окшош таасир берет. Ошондуктан баарыбыз биргеликте анын баарын өкмөткө жүктөп коюп, мэрияга жүктөп коюп күтүү туура эмес. Жарандардын ортосунда, жарандардын ичинде чоң компания жүргүзүп, биз аларга экологиянын бузулуп атканын чындыгында толук жеткизе элекпиз. Жарандардын 99% экологиянын начар экенин билбей эле чүчкүрүп, мен грипп болдум, мен аллергия болдум деп билбей жүрүшөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги көп нерселерди кээде айтпайт. Паника болбосун, же башка нерсе болбосун деп ушинтип эле бирдемеге илешип жүрөбүз. Ошондуктан же ТЭЦти толук бойдон коркпой эле 1,5 миллиард акчадан өлкө кулабайт. Кудайга шүгүр, эми көп болбосо да 2 миллиарддан ашык бюджетибиз бар. Биз чында ошондой демилгени көтөрсөк, өкмөттүн курамында түзүгүрөөк бир адам, жакшы менеджер, жакшы сүйлөшүүлөр жүргүзсө, эл аралык уюмдар деле ушул демилгебизди колдоп, ошондой газдан турган ТЭЦти куруп алууга мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө бар. Аябай аны колдой турган уюмдар деле бар. Болгону демилге бизден жүрүш керек. Болгону көмүр саткан мафияларды токтош керек. Тендерди олчойтуп алып, ТЭЦке баякы чыр чыккан, баякы начар деген көмүр Казакстандыкы бүгүнкү күндө ошол эле объемдо, ошол эле көлөмдө коюлуп жаткан жалган эмес да, Марлен мырза. Туурабы? Ошол эле бойдон ошол эле адамдар байып атат. Ошондой нерселерди тыйыш керек. Өлкөдөгү коррупциялык схемалар ошол эле бойдон иштеп, болгону ошонун булактары башка адамдардын дарегине бурулуп жаткандыгын эми айтпаса деле баарыңыздар билип турасыздар. Жакшы. Жакшы. Ушундай кезде тыя баштайт. Алып баруучу сизге да рахмат. Рахмат сизге да. Марлен мырза, баягы ушул өкмөттүн жыйынында ушул азыр Шайырбек мырза айткандай пикир айткандар болдубу? Ушундай угулдубу?
пикир айткандар болду. Жанагы уюмдар келди, ошо жанагы НПОлор, ошолор тараптан катуу эле айтылып атты, катуу эле бир топ сындар айтылып атты. Бир жагынан сүйүнүп атышты, мындай биринчи жолу ушундай чоң форматта карап атышсыздар, ушундай сизге жеттиби наконец-то дегендей мындай сөздөр да чыгып атты да. Бирок ошонун алкагында деле ишенбей айтышты, чындап эле ушулардын баардыгын жасайсыздарбы депчи. Анан сындарды ар дайым кабыл алыш керек деп ойлойм. Бул өкмөт эч адам коркпош керек. Сындардын алкагы артында чындык бар да. Телефон чалуу бар, кабыл алалык. Алло. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен шо жаңы суроо бердимби? Эмне деп бердиңиз? Жаңы мисалы биогаз мындай көбөйтүп берсе, газ качан газ кирет экен, качан газ эме болот экен деп, баары үй бүлөдө мал калыбыз бар да. Өзүбүзгө газды кысак болот, ветеринарный энергияны өнүктүрсөк, мына возможность бар да. Анан арыктагы суу мисалы кышлак жерлерде арыкта суу агып атат. Ого мындай лентаны коюп, транспортёрный лентаны коюп, мындай суу айландырса, динамдарды айландырат, өзүбүз ток вырабатывать кылсак, ошондой нерселерди бир неме кылып өнүктүрүп неме кылсак болбойбу? Рахмат. Качангаcha бөлөктөр. Рахмат. Ички ресурстарыбызды колдонсок деген. Аксакал эми эң туура айтат. Жана байкеде айтып кеткендей, экономикабызды өзү биринчи карап албайлы деген да чындык бар да. Анткени бизде ресурстар толтура да. Биз өзүбүз суунун башында туруп алып, башка мамлекеттен электр энергияны алганыбыз, сатып алганыбыз биз үчүн уят нерсе да. Биз ошону толук ыктымал колдонбой атабыз. Сууларыбыздын баардыгы жөн эле агып эле кетип атат. Казакстандын деле, бул жагына деле кайсы жакка барбасаңыз ошо кетип атат да. Ошо туура колдонуп, тезирээк ГЭСтерди ишке салып, биз бул маселени өзү уголе деле, газ деле жок, өзүбүздүн электричество менен чыга турган деле негизи мамлекетбиз да. Биз баардык өзүбүздүн ресурстарыбыз бар. Бирок ошого тилекке каршы мындай чоң проекттерди кылбай жатабыз, ошол эле камбар атаны кура албай атабыз. Мен ойлойм, ушулардын баарын алкагында эгерде өзүбүздүн эле электричествобузду коюп алсак, ал биринчиден арзан, ошол эле көмүрдөн деле, газдан деле баарынан арзан. Лимиттердин баарын алып, өзүбүздүн толук промышленностьтун баардыгын электричество өткөзгөнгө өзү негизи. Жанагы Шайырбек мырза айткан газ түтүктөрү боюнча сунушу канчалык реалдуулукка жатат Өзбекстан менен? Ал бар, ал түтүк боюнча мурда эле бир келишимдер түзүлгөн, бирок ал азыр эмне үчүн токтолуп турат? Себеби ал жерде ошол аренда деп коет, биздин территориябыздан өткөндүккө байланыштуу бир аз акчасын аябай аз жазылып калыптыр. Экинчиден, бир аз дагы ал жерде геосаясат болуп атат да. Ошонун алкагында гана туруп атат, бирок эгерде убагында ошол 1 сомго сатпай Газпромду мүмкүн башкачараак калп менен кеткенде, мындай нерселер болбой деп ойлойм мен делечи. Ошол газ боюнча Газпром менен түзүлгөн келишимдин да залакасы чоң тийип атат деп атасыздар. Алардын дагы мындай монополист азыркы учурдачы, алар дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат бул тарапта. Биз аны түшүнүп атабыз. Анан бирок арендасы дагы аз болуп калыптыр. Ал алай аркылуу өтөт. Болгону 70 миллион сом, 70 миллион доллар түшөт экен да. Мен дагы ойлойм, бул өтө аз деп. Мен салыштырмалуу бир эксперттер мага келип кеткен, көрсөтүп кеткен, Украинаны салыштырып транзит катары көрсөткөн, ошолордун миллиард долларын алатканын айтып, анан биз бир топ 3 эсе 4 эсе алсак болмок экен да өзү негизичи. Анан ал жерде дагы бир топ маселелер бар экенин, анан анын алкагында азыр бир кандайдыр органдар аркылуу териштирүү жүрүп атыптыр. Мен аны сураштырдым. Анткени ал аябай биздин районго дагы, Кыргызстанга дагы мындай жакшы менен келтирмек да. Азыр бир ушундай маселе жүрүп атыптыр. Эми сыр боюнча айтылган жок көп нерселер, бирок мен түшүндүм, что ушул параметрлер менен бир жумуштар жүрүп атыптыр да. Сиз азыр жана айтылбадыбы, ТЭЦтеги балким ошол фильтрлерин алмаштырып, бир кайра жаңылануу, сыртынан бир майда иштерди жүргүзө бербей, чыгым болгонго жараша болуп көтөрүп эле ошо казандардын өзүн алмаштырып албайлыкпы деп. Анан чындап эле сиз өзүңүз кандай жагын туура деп көрүп турасыз? Кайсынан? Өзү негизи фильтрлердин ордуна газ койгон өзү туура эле эсептейм, бирок
Бирок азыр электричествоны ТЭС аркылуу чыгарып атканын өздүк баасы 4 сом болуп атат да. Булар ошол 4 сомду жабыш үчүн элге бүт Кыргызстанга саткан электричестводон конфискация кылып жаап кетип атат да. Эгерде биз газга которсок, бул дагы көтөрүлөт. Анда дагы биз лимитке кайра кайтып келишибиз керек. Же болбосо, жана Аксакал айткандай, дагы ГЭСтерди куруп алышыбыз керек дагы, жетиштүү электроэнергия кылып алышыбыз керек дагы, анан кийин толугу менен кайра газга өткөзүш керек деп. Мен деле ал тараптамын да өзү негизичи. Бирок мен жанагы эсептеулөрдүн алкагында азыр алга бара албайт экенин көзүм жетип турат да, ошону айтып кетилем. Жакшы. Темирлан мырза, сиздер ТЭЦ боюнча бир катар ошол бир жыйындарга, митингтерге катышып жүргөндөй болдуңуздар. Ошолдо эмнелерге мындай басым кылсак деген маселеге келдиңиздер эле? ТЭЦ боюнча оюңуздарды билеличи? ТЭЦ боюнча биздин Жаңы жүздөр уюму бир канча жолу өзүңүз баса белгилегендей жыйындарды өткөрдүк. Дагы деле бунун артында коррупция жаткандыгын айтсак болот. Жогоруда Шайырбек мырза дагы жакшы айтты. Бунун көмүрдү ТЭЦке поставка кылууда Бишкек шаардык кеңештин депутаттарынын туугандары же болбосо ошол Бишкек шаардык депутаттардын аралашканы айтсак болот. Коомчулук аны ачык эле айтып жүрүшөт. Ошого сапатсыз көмүрлөрдү берип, ошол жака поставка кылып, ошонун айынан мындай ушундай түтүндөр пайда болууда. Ал эми видео сюжет боюнча кыскача токтоло турган болсом, азыр кечирим сурайм сизден. Бизде телефон чалып бар экен, кабыл алып анан сөзүңүздү улайсыз. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Мен кыска нуска эле айтайын. Муракей экологияда эле ТЭЦ деле чечип атпайсыңар проблемасын. Андан башка жанагы маршруткаларда туура айтып кетти. Мисалы мен байкаган боюнча эле, мисалы 100 же 101 маршрут, ар бир мүнөт, 1,5 мүнөт сайын жүрөт. Элестеткиле 50-60 маршрутка чыгат. Күнүгө 5 тоннадай солярка күйгүзүп атат. Шу тегерен эле жүрүп. Алып келип аткан автобустарды кайра коюп атасыңар. 35-ти коесуңар, ал менчи экен, пенсияны карабайт, ошол эле акчаны алат. Анча-мынча киши отурат экен да, базарды тегерен келип топтоп калат. Мондай тыгынч, мынакей мисалы 100-101 деген 1 мүнөт сайын жүрүп атат. Элестеткиле, канча тонна солярканы шу чачып жүрөт. Шу тегеренчи, мынакей кольцевой болуп. 100 тияка, 101 бияка, 106 деген бар, 215. Шундай багы жолу бошураак жерлерге автобусту койгула да. Ар 1 мүнөт сайын ошондо дагы 20-30 киши тыгылып өтөт ошо маршрутка. Эртемен саат 6-дан баштап. А эмне үчүн троллейбустарыңар жүрбөйт? Мен таң калам. 17-ни көрөм эртеменен. 11-чи троллейбус багы как будто мэрияга иштегенсип 7-ден баштап кечки бир 8-9га чейин жүрөт. Кудай айтты. Эмне атайын күтүп туруп жүрөбү эл болсун деп. Ошолор жүргүзгүлө да. Ошон үчүн элдин баары тыгынч болуп атат. Рахмат. Маршруткаларды кыскарткыла дедик, автобусту ошол жака койгула. Көп маршрут жүргөн жака. Монополия болуп калды булар деген. Каласа бастабайт этет, каласа акчасын көтөрөт, каласа Рахмат сизге. Марлен мырза, жооп. Эми Аксакал башынан баштап көрбөй атсаңыз керек, бирок биз башында айтып кеттик, ушул сиз эң туура маселени көтөрдүңүз, биз дагы ошол маселени көтөрүп атабыз. Биз дагы айтып атабыз, ушул маршруткаларды алыш керек деп атабыз, ошолордун ордуна троллейбустарды алып келсин деп атабыз. Ушул 20-21 жылы 2 жылдын ичинде 500 данага чейин жаңы троллейбустар алына турган болду. Ошону кабарлап коеюн сизге. Азыр биз жана Темирлан мырзанын сөзүн бөлүп койдук элек. Темирлан мырза, сөзүңүздү уланта бериңиз. Бишкек шаардык кеңештин депутаттары ушуга мындай түздөн түз таасир эткендигин байкалсак болот. Албетте бунун артында миллиондогон акчалар турат. Ошону дагы өкмөт көзөмөлгө алыш керек. Шаардык кеңештин депутаттары түзмө-түз ушуга таасир этип атат. Ал эми жана жогоруда видео сюжет боюнча айта турган болсок, экология биздин Бишкек шаарыбызда эле эмес, башка аймактарда дагы бузулуп атат абдан. Алсак мынакей Кумтөр жана башка майда алтын кеңдерин иштетүүдө биздин мамлекеттик үлүш, кызыкчылык корголбой жаткандан аз келгенсип, биздин жергиликтүү элдердин дагы ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган ар кандай экологиялык бузууларды алып келүүдө. Жакшы. Айта бериңиз. Сюжет боюнча жана азыр айтып аткан маселе боюнча атайын азыр биз мыйзам иштеп чыктык. Мыйзам коомдук окуудан өттү, азыр комитетке келди. Ал мыйзамдын максаты эмнеде? Туура айтып атат, сюжетте да туура айтты. Биз бир топ азыр жерлерде ызы чуу чыгып атат.
ошол жерде эл нааразы болуп, биринчиден өзүбүздү ойлоп чыгып атат ал эл туура эле, экинчи жактан ошол инвесторлорду качыруу да болуп атат да. Алар келип баарын куруп алгандан кийин анан ызы чыгып, анан алар кетип, башка инвесторлорго да кандай бир сигнал, жаман сигнал болуп атат. А негизи эле эми бул эмне үчүн болуп атат деген максатты изилдеп, анан мыйзам жаздык да. Ал болгону ошол лицензиялар 4 бир ушундай бурчта госгеологияда берилет да. Биз азыр сунуш киргизип атабыз. Биз ошол лицензия берердин астында кандайдыр бир компания барып жергиликтүү элге ошол жерге проектин түшүндүрүп берет. Түшүндүрүп, бунун канчалык зыяндыгы бар, канчалык пайдасы бар, канча киреше түшөт. Эң негизгиси жана зыяндыгы. Зыяндыгы болсо, ошол зыяндыгын жаба турган механизмдер барбы, жокпу. Андан эл чечсин, эл өзүнүн ошол жакта жергиликтүү кеңештин депутаттары макулдугун бергенден кийин гана лицензия берилсин деп атабыз. Мен ойлойм, ушул механизм аркылуу жок дегенде кийинки ушул анча-мынча өзүчүлөрдү токтотобуз деп ойлойм да. Ал жерде коррупция системасы бузулат эле. Андан сырткары жана үлүштөр кетип калып атат дегенге дагы ошол мыйзамда биз айтып атабыз. Bundan nары алтын чыга турган болсо, кеминде 30% продукция биздин Кыргызстанда калсын деп атабыз. Ошол маалымат катары да берген коелу. Жакшы. Шайырбек мырза, биз экологияны экономикадан бөлүп карай албай атабыз, анан кийин ошо менен катар экологияга келсек, инвестор жөнүндө сөз болот. Инвестор жөнүндө сөз айтып атат, азыркы мыйзамына таптакыр мен каршымын. Депутат мырзага менин пикирим. Эч качан инвестор элдин алдына барып, жеке компания өзүнүн иштөө максаттарын толук ачык айтып бербейт, же бере албайт, жана ал туура эмес. Өкмөттүн аткаруу бийлигинин регулятивдик функциялары анда кайда калды? Анда өкмөттүн не кереги бар? Биз инвестор өзү барып келишсе, элдин мүндөсүн аткарса, жергиликтүү фонд деген бар, аны төксө, анда өкмөттүн эмне кылган иши бар? Өкмөт инвестор менен элдин ортосундагы мамилени жөндөй турган нерсе ошол аткаруу бийлиги. Ошолор күн эрте лицензия берердин алдынан кандай компаниясын, кандай тажрыйбаң бар, ушундай абалдарды кантип чече аласың деп өкмөттүк эксперттердин, компетенттүү органдардын алдында далилдесе, өкмөт барып, өкмөттүн өкүлчүлүгү барып элге айланайын эл, ушундай инвестор экен, мындай нерселер болот. Эгерде Гүмүштакка окшоп арча бар жер болсо, ал жерде корук кылып, ал жерге лицензияны такыр бербеш керек. Гүмүштактагы 100 арчаны айтасыңар. 16.000 гектарды берип салды кумтөргө. Дагы кошумча кылып, өкмөт оозуна сууну толтуруп алып олтурат. Азыр мени алып баруучу тыя баштайт, өкмөт жөнүндө айтаганда элечи. Жок, тийбайм, силер. Ошондуктан айтып коеюн. 100 арча албетте кымбат нерсе, бирок 16.000 гектар кирип кетти. Мурдакы келишимге кирбеген аянттар кирип кетти. Жана баякы мыйзамда инвестор менен эл, жергиликтүү эл бетме-бет кагылышпаш керек. Алар сый гана мамиледе болуш керек. Өкмөт лицензияны бергенден кийин, анын акчасын алгандан кийин, бирок баякы жериңерге кошулам, 30% алтын эмес, 50% калсын. Баякы эмелерин, бонустарын көбөйтүш керек. 1 килограмм алтын $48.000 турат. Анын 3% бы 1,5% бонусу бар экен. Эмне деген акмакчылык? Эч кур дегенде 20% болуш керек бонус. Ал жагында кошулам, бирок инвестор эл менен кагылышпасын, ар түрдүү элдер бар. Ал түрдүү инвестордун мүнөзү бар. Жеке мүнөздөр андай кагылышпай, өкмөт анда эмне иш кылат? Ошолор ошону жөндөп, лицензияны бере турган абал болсо берип, бирок инвестор өзүн гана ишин аткарып, экологиялык эрежени, коомдук тартипти, башка салык мыйзамдарын буздуу, ошол бойдон жазаланыш керек, жана анын лицензиясы артка чакырылыш керек. Бирок эл менен өкмөтүбүз гана сүйлөш керек. Ал биздин өкмөт, ал немистердин өкмөтү эмес да. Туура. Шайырбек мырза, өкмөт тууралуу сөз болгондо мен баштайсыз дегениңиз абдан жакшы болду. Дагы бир нерсе, сиз Марленди пиар кылып атат деп күнөөлөгөн Темирландын уюмун 2 жолу сиз өзүңүз пиарлап атасыз, аныңыздагын тыйсаңыз. Биздин кандай гана маселе болбосун талкууга келгенде чакырарыбыз эле ушул уюмдар, анан депутаттар, сизге окшогон аттуу баштуу, башы көрүнгөн, төбөсү көргөн жигиттер. Чындыгында аткаруу бийлигинен мэриядан келсе болмок. Депутат эми бул мыйзамды чыгарат жана анын аткаруусун көзөмөлдөөгө аракеттенет. Ал жыйынга катышкан адам катары ошол жагы туура. Маселени көтөрүп жүргөн адам катары экологияга жооптуу сөзсүз баякы коррупциялашкан ГКПНден бир адамды мэриядан, өкмөттөн кошуп сурасаңыз жакшы болмок. Сизге сөз айтайын дегеним, өкмөттү коргоп эмес, Марлен мырзанын жана айткан сөзүндө мындай толуктоо иретинде өзүңүз мен айтып коеюн дедим эле, Шайырбек.
Байкеге мен тескерисинче сиз айткандай айтып атам. Бир аз, может быть, сиз бир аз түшүнбөй калгансыз. Мен айтып атам, ошол өкмөт лицензия берердин астында, Госгеология, азыркы ГКПН берердин астында берип алып анан кийин жаңжал чыгып атпайбы? Берердин астында жергиликтүү эл менен согласовать этсин деп атам. Ошол проектти ошол жака презентовать этип көрсөтүп койсун. Майнер эмес. Элим, о жерге эч кандай бир зыян болбойт. Мондай биз лицензияны берген атабыз деп берердин астында эле бир согласовать этип койсун деген эле сунушту киргизип атабыз. Туура, ошону өкмөт кылсын, компания эмес. Өкмөт. Ал инвестор эмес, өкмөт. Инвестор эмес. Аларды былчытып, чет өлкөлүктөрдү биздин элди эми жакшы билебиз да өзүбүздүн элди. ГКПН деп атпаймынбы? ГКПН, Госгеология, азыркы өкмөт, ошолор. Туура, ГКПНди реформа кылыш керек андан сырткары. Темирлан мырза, Шайырбек мырза айткандай, сизди дагы бир жолу рекламалап коеюн эми, тырмакчанын ичинде. Чындап эле саясат биздин кайсы гана теманы козгобойлук саясат илешет экен. Анан кийин анын ичинде быйылкы шайлообуз сөзсүз илешет экен. Бирок эми кандай болгон күндө дагы андан ажыратып, маанилүү маселелерди түз талкуулай бергенибиз оң деп эсептейдик. Темирлан мырза, жана айтканыңыздай, ошол коррупцияга көбүрөөк басым кылып келатпайсыздарбы? Мына азыр жарандык уюмдар, жаштар көбүнчө көтөрүлгөн маселе биринчи эле коррупцияга келип такалат. Коррупцияны канткенде коррупциядан куткарып алабыз? Ушул экологияга таасирин тийгизип аткан жактардын. Коррупцияны мына президентибиз баш болуп коррупцияга аеосуз күрөш жарыяланды деп атат. Бирок биз мындай толук кандуу коррупцияга күрөш жүрүп аткандыгын көрбөй турабыз. Мынакей азыр эле лицензия берүүдө дагы Госгеология агентство каалагандай тараткандыгын көрүп жүрөбүз. Угуп жүрөбүз. Эч кандай ошол жергиликтүү эл менен кеңешпестен ар кайсы жактан чет жерден келген инвесторларды ошол көшөгөнүн артынан ар кандай баалап туруп берип койгондугун көрүп, анан ошол жергиликтүү эл менен инвестордун ортосунда бир катар чырлар чыкты. Ошондуктан бүгүн биздин айтыла турган сөздөрүбүз, сунуштарыбыз, пикирлерибиз өкмөткө болуш керек болчу. Бүгүн Шайырбек мырза туура айтып кетти. Өкмөт келиш керек эле, мэриядан келиш керек эле. Албетте бүгүн Марлен мырза, Жогорку Кеңештин депутаты, бул эми албетте маселени көтөрүп атат. Ошону аягына чейин көтөрүп, ошол коррупция боюнча, экология боюнча жана башка тармактар боюнча ошону көтөрүп эле баягы мындайча айтканда сөз бойдон калбастан аягына чейин чыгып мындай бир иш жүзүнө ашырганга аракет кылса. Себеп дегенде бул депутаттарда трибуна бар, баягы бийлик бар дегенде, ошондуктан бүгүн өкмөт менен мэрия келсе туура болмок абдан. Рахмат, Темирлан мырза. Сизге рахмат келеңизге. Анан биздин бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Марлен мырза, өзүңүз жыйынтыктап койсоңуз, ушул өкмөттүн соңку жыйынынын кадамдары кандай болуп чыдай? Биринчиден биз канча убакытта талап кылат ишке ашышы? Депутат катары биз сөзсүз түрдө биз эл шайлады, элдин биз үнүн айтышыбыз керек. Ошол жерден трибунадан болобу, аягына чейин чыгаруу бул биздин милдет. Жөн эле ошол сөз бойдон калбай, ошол аягына чейин чыгарып, ушул өкмөттүн астындагы заседания болгонго чейин аракет кылып, ошолорду өткөздүрүп, чечимдерди кабыл алдырып, токтомдорду кабыл алдырып жүрөбүз. Мен ойлойм, бунун алкагында сөзсүз түрдө жакшы кесептер болот. Ошол айтылган мөөнөт ушул быйыл болбосо дагы кийинки жылдары сөзсүз түрдө смог азайып, кара түтүн азайып, биздин элибиздин жашообузга бир жакшы шарттар түзүлөт деген жакшы ниеттебиз. Эмки кышта ышсыз эми толугу менен ышсыз деп айта албасак дагы бүгүнкү көрсөткүч жанагы атайын көрсөткүчтөр чыгып атпайбы, ошол көрсөткүчтөр аз бойдон чыгат деген жакшы үмүттөбүз. Канча убакытта толук арылып жолго түшчүдөй элестетсек болот, эстесек болот? Өткөнкү жыйында ошол окумуштуулардын айтымы боюнча, эгерде ушулардын баардыгы ишке ашылса, жана НПОлордун айтылышы боюнча, анда бир 2-3 жылдын ичинде калыбына келет деген сөз көтөрүлдү. Эми бул окумуштуулар жөн айтпайт, мен ойлойм, алардын айтканында сөзсүз түрдө мындай чындык бар. Ошол 2-3 жылда биз өзүбүздүн абабызды толугу менен болбосо дагы бир жакшы мындай допустимый нормага чейин түшүрүп алсак, мен жакшы жетишкендиктер жетет элек деп ойлойм. Анан элге рахмат, ушундай жарандарга рахмат, коомчулукка рахмат, ушул маселени сиздерге рахмат. Жөн калтырбай сиздер да көтөрүп, канчалык биз көп ушундай маселелерди көтөрсөк, мен ойлойм, ошончолук тезирээк жеткизип турсак, жеткизбей эле аткарып турсак, мен ойлойм, чогуу ушул проблемадан чыгышыбыз керек деп ойлойм.
бизге деле сын айтылат да, коомчулук тараптан, өзүбүздөн, чөйрөдөн дегендей. Анан ушул эле маселени көп көтөрөсүңөр деп айтышат да. Ушу түтүнгө эле асылып калдыңар, анан ушу Бишкектин экологиясына көбүрөөк чагылдырып эле ушуну чыгарып атасыңар демедем дейт. Анан балким биз айтат элек, бул экология номер 1 маселе. Сиз айткандай жанагы өзүбүз жашап аткан балдарыбыз, чөйрөбүз, эл журтубуз жашап аткан бирден бир жалгыз борборубуз. Анан биз дагы андыктан ушул темага көбүрөөк кайрылып атабыз. Рахмат сиздерге. Ооба. Эмесе урматтуу көрөрмандар, биз учурда программабыздын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин студиябызда коноктор Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Жаңы Жүздөр коомдук бирикмесинин төрагасы Темирлан Бекботоев жана коомдук ишмер Шайырбек Маматокторовдор болушту. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар.